Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында министрлер кабинети тарабынан мектеп окуучулары үчүн ысык тамакты жана китептерди тендерсиз түз сатып алуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Жыйында баяндама жасаган финансы министринин орун басары билдиргендей, учурдагы мыйзамга ылайык ысык тамак уюштурууга Кыргызстандын булуң бурчунан келгендер тендерге катыша алат. Тараптар сунуштаган шартына жараша утуп алышы мүмкүн. Бирок өлкөнүн бир аймагынан экинчи аймагына тамак ташып, азык-түлүктүн мөөнөтү эскирип кеткен учурлар болгон салды. Ал эми сунушталып жаткан жаңы мыйзам боюнча аймактардагы билим берүү бөлүмдөрү жергиликтүү өндүрүшчүлөрдөн сапаттуу, таза тамакты өз учурунда сатып алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Сатып алуучу мектеп, райондук билим берүү ишканалары мисалы үчүн өздөрү ошол приоритетти, сиз айткан приоритеттерди коюп, сапаттуу, свежий, жаңы тамак келе тургандай шарттар түзүп, түз ошо жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн сатып алууга шарт түзүлүп атат. Муну менен катар эл өкүлдөрү билим берүү тармагындагы тактап айтканда окуу китептерин сатып алуу үчүн тендер өткөрүү талабын алып салууну сунушташты. Китептерди сатып алууда анын арзандыгына эмес, сапатына, мазмунуна өзгөчө көңүл буруу керек. Депутат Русланбек Жакышев тендердеги коррупция маселесин козгоп, мамлекеттик сатып алуулардагы талаптардын кемчиликтери тууралуу сөз кылды. Бул тендер деген теңин бер деген сөз да. Бул тендер деген карап көрсөңөр көптөгөндөрдү мисалы тендерин утат экен да жаңы алдыда кесиптешим айтып кеткендей 100 миллиондо коюп ошону 70-80 утат экен, 40-50ге курат экен, сапатын караган эч ким жок. Анан эми бул сизден азыр мыйзам боюнча көп учурлардан айылда барсаң, айыл өкмөттөр жана башкалар кайрылышат да. Прямо түз келишимди 200 миң, 100 миң деп эле ошону бир 500 миң көтөрүп койсоңор. Эми 200 миң, 300 миң эч ким тендерге катышпайт экен. Тендер маселеси медицина тармагында да буга чейин кызуу талкуу жаратып, бир топ көйгөйлөр менен коштолуп келет. Мындан 1 жыл мурун тендердин кесепетинен бир катар дары каражаттарын сатып алуу кечеңдеп, өлкөдө дары-дармек таңкыстыгы жаралган. Мунун кесири өмүрүн дарыга байлаган бейтаптарга тийип, айласы кеткен жүздөгөн жарандар өкмөт үйүнүн алдына нааразычылык билдирип чыгууга аргасыз болушкан. Медицина тармагы боюнча серепчи бул тармакка да тендердин кереги жок экендигин айтып келишет. Айтымында арзан баага азгырылып, сапат көңүл сыртында калган көрүнүштөр арбын. Тендердин условиясы боюнча эң арзан нерсени алыш керек болот да. Арзандын сапаты не всегда айтканда жакшы деп айтсак болот. Экинчиден, тендер бул чоң каражатты айтканда медицина тармагында чоң каражатты айтканда жок кылган менен жок болуп кетип атат да. Себеби деген дары-дармектин срогу болот, вакцинанын срогу болот. Тендер менен анын баарын алып алгандан кийин анын баарын реализация кылыш керек да. Убагында реализация болбой, срогу өтүп кетип, дары-дармектер мындайча айтканда мусорго кетип атат. Жана хозяйственный эмеге керектүү эмелерди алганда дагы биз сапатына карабай, баасынын ылдыйлыгына карап алынат дагы. Ал деген узакка кызмат кылып бере албайт. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттеринде бул система ийгиликтүү иш алып барат. Дүйнөлүк тажрыйбаны алып карасак, тендер эң натыйжалуу механизм катары бааланып келет. Тендер мамлекеттин каражатын коррупциясыз, туура, сарамжалдуу пайдалануу үчүн иштелип чыккан. Экономист Төлөнбек Абдыров тендер өз функциясын аткарып, ачык айкын, туура иштесе, өлкө экономикасына чоң пайда алып келет. Негизи эле тендердин бул табият эмнеде жанакы баардыгына бир жол түзүп берүү да, жанакы атаандаштыкка баардыгынын ошол ишканалар эгерде жакшы бир иш жасап атса, жетиги продукцияны чыгарса, ошол тендерге катышып, мындай толугу менен катыша алганга ошондо бир мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эгерде тендер болбосо, ошол ким билет кандай эмне продукция өтөрүн, биринчиден. Экинчиден, ошол кимдин кызыкчылыгы менен бул тендер өткөрүлүп атканы, бул эми бир топ жанакындай суроо пайда болуп калат дагы. Даже мына азыр бүгүнкү күндө мыйзам болуп атканда да бир топ ошондой суроолор болуп атат. Тендер болбой калса, андан да көп болуп калат. Албетте, талдоочулар өнүккөн өлкөлөрдөгү жолго салынып, темирдей тартип калыптанып калган тендердин пайдалуу тарабын түшүндүрүшөт. Бирок Кыргызстанда дал ошондой так иштебеген. Түпкү өзөгү башка нукка бурулган саясат тендердин тамтыгын чыгарганы белгилүү. Тескерисинче коррупциялык схемалар түптөлүп, коомчулукта тендер системасын жамынып, жалпы республика боюнча миллиардтаган акчалар желип кеткени байма-бай айтылып келет. Андан сырткары, айрыкча тендер аркылуу иш жүргүзүүдө айылдагы айрым социалдык зарыл маселелерди чечүүдө көйгөйлөр көп.
Тазагүл Эмилбекова, Талант Ашыров, Нью ТВ.